Жумабек Токтогазиев. Чагылгандын жарыгы. Окуган Мунара Алимжан кызы. Экөөнүн ортосунда кайрадан көпкө үн сөз жок басуудан кийин мен өзүм эле жалгыз жашайм, деди кыз. Жанатан берки сүйлөшүүгө караганда бул сөз андан оор чыкты. Жанындагысы мындай күтүүсүз сөздөн негедир селт этти, чоочуп. Жигиттин оюн анын так ушул сөзү алда кайда ала качып, денеси дүрүлдөп, бир башкача болуп кеткенин сезди. Шаардын шамдары күндүзгүдөй жарык кылып шоола чачып турганы менен тигинин мынтип чоочуганын кыз байкабай калды. Кыз ага дагы бир нерселерди айткысы келди, бирок ал сөзүн андан ары улаган жок. Экөө кайрадан үн сөзсүз жай баракат басып келе жатты. Ортосундагы сүйлөшүү көпкө уланбай калганы менен экөө тең эки башка ойго кетишкенин алдыртадан сезип турушту. Бири-биринин колунан коомай кармаган бойдон эс алуучу бакка карай бет алышты. Бийлеп жаткандарды көрүп кетсекпи? Кыз үн катты. Көргөндө эмне? Анда жалаң жаштар экенин ансыз да билем. Анан калса менин жашым 40тан ашып баратат. Ой, 40тан ашып. Жана эле айтпадымбы сага? Туура, айткансың. Менден 15 жаш улуусуң. Туура, айткансың. Менден 15 жаш кичүүсүң. Өзүн туураганынан улуусуң деп айткан сөзүн кичүүсүң деп өзүнө ыргыта сүйлөгөнүнө кыз күлүп жиберди. Мени туурадың, Туурадым, бирок шылдыңдабай. Билем, шылдыңдаган жоксуң. Экөө бактын караңгыраак жерине келгенде кыз тигинин колтугуна толку денеси менен ыктай түштү. Тобо, ушунча жашка келгичекти үйлөнбөгөнүңө таңмын. Кыз андан жооп күткүсү да келген жок. Жайынча өзүнчө сүйлөдү. Тиги да анысын түшүндү. Азга унчукпай калышты. Демек, 2 күндөн кийин кетемдечи? 2 эмес, 1,5 күндө. 1,5 күн. Таң атса, анан дагы таң атса. Кыз бул сөзүн үшкүрүк аралаш сүйлөдү. Анан кайра качан келесиң? Билбейм. 2-3 аптадан кийин келем го. Кимге келесиң? Эркелей суроо берди кыз. Албетте, суроонун аягына чейин күтпөдү. Менин бойго жеткен курагым ушул шаарда өттү. Өзүм айылдыкмын. Айылың каякта? Алыспы? Абдан. Абдан болгондо 300 чакырым бар го. Илгери мен ушул бий аянтчасына келчүмүн. Такайбы? Ооба, такай келчүмүн. Дагы үшкүрүндү. Бийден кийин тигинде көл бар. Ошондой барып түшчүбүз. Анан түн бир окум болгондо кетчүмүн. Бийге келбей калган күнүм болчу эмес. Келбей калсаңчы? Келбей калсам ал күндү жок күнгө кошчумун. Күлкү аралаш ишенимдүү жооп берди. Анда деле ушул баг ушундай болчу. Кыз сөзүн улады. Түн да ушундай эле. Шооласын чачып, ай дагы ошондогу ай. Ушул эле ай болчу. Биз көлгө түшкөндө ай көп кыздардын ичинен бир гана мени карап турчу. Ушундай сезилчү мага. Мезгил дагы ушул эле мезгилдер. Баарысы окшош. Так ушундай, бирок жылдар гана башка. Мени ал мезгилден өткөн жылдар гана ажыратты. Кайрадан унчукпай калды. Мен дагы сенин турмушка чыкпай калганыңа таңмын. Демек, сөзүн андан ары айтууга кыз батынбады. Демек, экөөбүздүн ырыскыбызды тагдыр өзү кошо албай жүрсө керек дегиси келген эле. Ушул тушта тигил адам дагы так ушул ойду ойлоп турган болчу. Жигиттер мага негедир жакпай койду. Мен курдуулар азыр балалуу чакалуу, очор бачар. Текебер болсоң керек. Сезилип турабы? Жок. Анан эмнеге ушинтип айттың? Ошол негедир эле жакпай койду. Оюмдагыдай болгон жок. Оюмдагыдай болбогон соң ырысымды кантип кошмок элем? Кызык, ушундай да окшоштуктар болобу? Тигил адамга да улан кезинде эч бир кыз жакпай, анан үйлөнбөй койгонун эсине салды. Жыйынтыгын дагы кыз өзү айтып отурат мынтип. Баса бир кызды сүйүп калганын эстеди. Бирок ал сүйүүдөй эмес болчу. Рас, кыз экөө көрүшпөй калса бири-бирин аябай сагынып кетишчү.
Бири-бирисиз өткөн күн дагы бир кызыктай туюлуп, бир күнү кызга карап, эгерде мен төрөлбөй же төрөлсөм дагы сенден эң алыс жашап, бири-бирибизди жолуктурбай калсак эмне болмок эле деп сураганда, эмне экен, жигиттер аз бекен, маңдайыма кимди жазса ошону көрмөкмүн деген эсине түштү. Ошондон кийин ал кызга жолукканын токтотту. Демек, бул анык арзуу эмес экенин сезген ошондо. Баса, чындап эле келесиңби? Кыз анын оюн бузуп жиберди. Чындап эле келем. Кыз анын колтугуна ыктай берди. Чындап эле сага жолугуп калганыма таң калып олтурам. Дагы бир 2 күнгө калсаң жакшы болор эле. 1,5 күнүңө дагы 1,5 күндө кошуп кетчи. Кантип? Антүүгө болбойт го. Өзүмдүн ишим эмес. Түшүнүп турасың го сен дагы. Эми экөөнүн теңдемей бири-биринин беттерине урунуп, жүздөрү улам жакындагандан жакындай берди. Айланада эч ким жок болчу. Түнкү караңгылык гана мына ушул кичине шаарды тоолору менен кошо чеңгелдеп турган эле. Жакында баш кошобуз, ага да аз күн калды деген ой экөөнүн тең сезиминде бирдей ишенич болуп бийлеп турду. Эртеси экөө жолугушуу үчүн болжошкон жерде кыз жок болуп чыкты. Мүмкүн бир аз кечигип келер деген ойдо ал күтүү мезгилин өткөрө берди. Убакыт көп өттү. Балким иштери чыгып кечигип жаткандыр. Бирок мындай күтүүдөн, жолугушуудан да өткөн зарыл иштер жок болуу керек деп ойлоду. Арадан 1,5 саат өттү. Кыздын келбесине көзү жетип, ага да өзүнө да таң калып, күтүүнүн 2 саатында өткөрдү. Анан акырын туруп, кече экөө баскан жолдор менен бир сыйра басып өтүүнү чечип, ошол тарапка бет алды. Кечеги эле көрүнүш. Тигинде бии бийлеп, музыканын үнү жаңырат. Жигит колтугуна ыктай кыналган кыз экөө сүйлөшүп келе жатты. Айылың каякта, алыспы? Абдан, деди кыз. Абдан болгондо канча? 300 чакырымдай чыгат го. Кыз бурагымда мына ушул бии аянтчасына келчүмүн. Такайбы? Ооба, такай келчүмүн. Бийден кийин тигинде көл бар. Ошондой барып, кече экөө жүргөн жерлерде кайрадан өзү жалгыз басып, кайсы жерге келгенде эмнелерди сүйлөшкөнүн эстеп, каңгырап бара жатты жигит. А кыз болсо ушул тапта апасынын айылдан келип, анан үйдө көбүрөөк кармалып, аны кыя албай олтуруп калганына, таптаза кечиккенине кейип, кечеги болжошкон жерине кеч болсо дагы ашыга басып келди. Кыялында мени сөзсүз күтүп турат деп ойлогон эле. Жигит ордунда жок болуп чыкты. Анын күтпөй кетип калганына эңшерилди. Андай болсо эмне үчүн болжошту деп ойлоду. Таң аткычакты болсо да күтүү керек эле да. Жанаракта бул жөнүндө апасына жашырбай айтып жибергенин кара. Жакында турмуш курабыз деген. Апасы да аябай кубанган, угуп алып. Көзүнө жаш алган эле сүйүнгөнүнөн. Жалгыз кызы эмеспи? Өзү да жалгыз тигинде жашайт. Буюрса ментип, бир үйдө жалгыз эмес, кызым менен күйөө баламдын колуна келем деп калган. Жигит дагы жалгыз бой, ата-энеси бир туугандары жок экенин кызы айтып берген болчу. Кайсыл элден экенин эмне үчүн сурап калбадың деп эне кызына кейиген ошондо. Сураганда эмне, айтат да кийин деле деген болчу апасына. Кызы мына ушуларды үзүлгесил ойлоп, эми аны бул шаардын кайсы жеринен табаарын билбей келе жатты. Түндүн киргени качан? А мүмкүн мейманканага кеткендир. Толук дагы таанышкан эмес экенбиз. Ырыскыбыз кошулбай калган көрүнөт. Чагылгандын жарыгындай гана болду да калды. Аттиң, чындап эле түгөйсүз өмүр карытуу менин тагдырыма жазылган экен. Кече эле экөөбүз бул жолдор менен минтип, кызымна ушуларды илектеп, кечеги экөө баскан жол менен келе жатты. Жанынан ары-бери өткөн адамдарды байкаган да жок. Сереп да салбады. Көзүнөн тааныш каран учту. Тигине, кетип баратат ал. Кайда баратат болду экен? Кечеги эле жол менен баратат. Мына, ал биз токтогон жерге да аярылады. Анан ал экөө токтой калган жерге токтоп, эч жаңылбастан илкии басып бара жатты. Кыздын денеси чымырап, жанына жетип баргысы келди. Бирок дагы азга өзүнчө баса берип, анын артынан сереп сала акмалап келе берди. Тиги кечеги баскан жолдордон эч адашкан жок. Илкип басып олтурду. Кыз эми аны карай ылдамдай басты.
Күттүңбү мени? Кечигип калбадымбы? Апам айылдан келип кармалып калдым. Экөө кучак айкалыштыра туруп калышты. Апам кары, айтпадым беле сага. 70 ашып кетти деп. Кыз эми анын жанынан таптакыр чыккысы келбеди. Андан ажыргоодон коркуп калды. Тигинтип саал өсө түшкөн сакал мурутун алаканы менен аяар сыйпалап жатып, бетимди сайгылап жиберди го, деди эркелей. Кечээ сайган жок беле? Жок. Демек эртең алам. Сен жөнүндө апама айттым. Эмне деди ал? Сүйүндү, ыйлап да жиберди. Кызматыңды да айттым. Атабыздын атын билбейт экенмин. Мен сурабадым. Сен айтпадың. Апам сени үйгө чакыр. Кеткенче сеникинде эле жүрсүн, сүйлөшөбүз дейт. Барасыңбы? Баса, кайсы элден болосуң? Апам сурап билбейсиңби дейт. Кызык карыган энелер. Мен дагы сени кайрадан жолуктурганыма кубанып, кызык болуп турам. Кызыктай сүйлөп жатамбы? Сөзүм көбөйүп калыптырбы? Кутай болот. Кутай? Ооба, Кутай. Үйгө барасыңбы, Кутайдын урпагы? Уят болот чыгар. Өзүң бил. Мүмкүн сеники дагы туурадыр. Кайталыбы? Үйүңө жеткирип коеюн. Апаң да күтүп жатат окшойт. Күтмөк турсун, жол карап жүрсө керек. Карыганда жүр анда кеттик. Сен дагыбы? Кыз сүйүнүп кетти. Жок, мен сени жеткирип коеюн. Жүр. Экөө ар нерселерди кубана сүйлөшүп келатышты. Кыз анын колтугуна ыктап, улам кыналып, назарында эми ага өмүр бою түгөйлөш, ары өмүрүнүн ишенимдүү тиреги бара жатканына кубанды. 2-3 күндө келип каласыңбы? Тез эле келем. Апаңа да айтып кой. Айылына кетпей турсун, макулбу? Токтой калышты. Экөөнүн дем алган илеби жакындап, жүздөрү бири-бирине улам тартылып бара жатты. Кыз өз бактысына ыраазы болгондуктанбы, же бул дүйнөдө түгөйү да кошо жаралып калганына ишенип, жалгыз өзү өмүр сүрүү тобокелинен кутулганынабы, Айтуранын бүтүндөй денеси магдырап, өмүрүндө бул дүйнөнүн ырахатына биринчи ирет батканына өзүн жоготуп койгонсуду. Аздан соң анын толку боюн майда калтырак басып, тигинин кучагына ыктап, бүтүндөй денесин ага биротоло багыштап, өзүн кошуп койгонун сезди. Сен эмнеге калтырайсың? А өзүңчү? Кыз бутунун учуна созула калып, анын кулагына жылуу илеби аралаш шыбырады. Тиги да чындап эле калтырап атканын эми сезди. Экөө тең күлүп калышты. Басалыбы? Апам күтүп жатса керек, көз тутуп. Бастык. Экөө ошол калыбынан жазбай, азга турду да жай жолго түштү. Тиги олтурган менин апам. Көрдүңбү? Шамдын шооласындагы. Түндүн бир окуму болсо, алыс жол басып чарчап келгенине карабай, бизди күтүп олтурат эшик алдында. Көрдүм. Даана эле көрүнүп турат жарыктан. Мен сени жолдон ары өткөрүп коеюн. Анан артыма кайтам. Жок. Сен апам менен учурашып анан кайтасың. Мейлиң. Кемпир отурлай басты. Амансызбы эне? Шүгүрчүлүк кагылайын. Жүр, үйгө киргиле. Чарчагандырсыңар. Рахмат. Кайттым. Эсенчилик болсо. Кой кагылайын. Анча эмес. Жок дегенде наноз тийип чык. Айылдан кызыма арнап бышырып чыктым эле. Кийин эне, кийин. Аз калды. Жакында келем. Ошондо. Кап. Наноз тийип кетсең болот эле, уулум. Кирсеңчи. Кийин эне, кийин. Кош, жакшы калгыла. Жакшы бар, айланайын. Эне дагы бир сөз айтмакчы болду эле, анысын тиги байкабай калды. Жолго чыгып узап кетти. Ал артына кылчайса, кыз менен энеси дале турушкан экен. Аны карап. Жигит тиги ылдый жолго салып кадамын тездетти. Шаарды как жарып өткөн дарыянын жээгине жакындай бергенде, жогорудан шукшурулуп келе жаткан машина ала сала берди. Узатып келаткан кыз менен эне оор жүк тартып келаткан алп машинанын арткы дөңгөлөгү чыгып кетип, анан төптөз тигиге карай октоло жакындап келатканын көрө бакырып жиберишти. Кыйкырык менен карс-курстан улам жигит артына кылчая берерде, машиненин дөңгөлөгү аны өзү менен кошо ороп, анан тетигиндей таштап өтө чыкты. Кыз чаңырып чуркап барып, жолдон окчунураак солук жаткан дененин башын көтөрө тизесине сүйөгүлөдү. Көөдөнү саал көтөрүлгөн көбү Айтуранын бошоңдоно ачыла берген оозунан кан кетип,
Андан ары кыймылга да жарабай ачылган бойдон калды. Анын ачыла түшкөн оозунан, кулагынан жылуу кан сызылып чыгып, кыздын санына агып жатты. Муну көргөн кыз ачуу бакырды да, анан озондоп барып токтоп калды. Бирок сүйлөгөн да жок. Аңгыча энтиге басып кемпир да келди. Кол жууган экенмин да, өксүп кирди. Түнкү каргашаны көрүп калган бирин-серин адамдар айланага топтоло баштады. Тез жардам чакырылды. Ала салган машиненин тегерегинде да элдер жүрөт. Тез жардам да келди. Кемпир врачтардын улам бүрөсүнө жүгүрөт. Жалооруп, кыз үнсүз калыбында санына жылууган агызган башты сөйөгөн бойдон эч нерсени сезбей кайдыгер олтура берди. Врачтар анын жанына келип, эмне деп сурап жатканына да акылы жетпей, өйдө төмөн сүйлөп кирди. Кызынын балтырына оролгон чаштары заматта аппак болуп кеткенин эне эми байкады. Заманасы курулду. Кызым, чаштарың кантет сенин я? Апасын уккан кызы болбоду. Жансыз денени машинеге салганда кыз олтурган ордунан козголгон жок. Врачтар да аны колтуктап тургузуп, жетелей басып, машинеге салышты. Кырсыктуу түнкү бул окуядан соң биреги Дарьяда, аны жээкте өскөн Мажурум Талда, тоо кысыгындагы шаарда булар менен эсептешпеди. Дарья жанаракта кандай шок акса, так ошондой эле шок агып жатты. Мажурум Тал шок аккан Дарьянын күүсүн уккан. Тоо кысыгындагы түнкү уйкудагы шаар таңды толгоно күткөнсүйт. Кемпир гана бул жерде кала берди. Калып кеткен энени байкабаган элдер акырындап таркай баштады. Бир аптадан кийин жигиттин иштеген газетасына өзүнүн жана анын жубайы делип кыздын аты жөнү жазылып, үй бүлөсүнө көңүл айтуу чыкты. Бул учурда кемпир кызы менен күйөө баласынын топурактары кургай элек тоо тараптагы мүрзөлөрүнөн келе жатты. Баш аягы жок жаралган чексиз ааламдын баш аягы да жок адам баласы үчүн белгисиз табышмак тура. Демек бул ааламдын убакыт мезгилинин дагы башталышы менен аягы жок экен го атаганат. Ушундай жаралып калган ааламга адам баласынын эс акылы да жетпей турбайбы? Түгөнгүрдүкү десе. Бул жарык дүйнөгө келген адамдардын жашоо өлчөмүн учу кыйырсыз мезгилге салыштырганда, каш кагып кирпик ирмемчеликта өмүр сүрбөй, чарт этип жарыгын чачып өткөн чагылгандын жарыгын чалыкада татыбай калганын кара, атаңдын көрү десе. Эне байкуш мына ушуларды ойлоп, күтүүсүз жолбун каргашадан улам, биринен сала бири катары менен бөөдө мерт болгон уул кызынын кыска өмүрлөрүн чагылгандын жарыгына салыштырып жүрөгү зилдей, эмчеги беймал зыркырап чыгып, жаратканына акаарат кебин айта албай, улам кадам таштаган сайын, менин ак кууларым, о менин бейгүнөө ак кууларым деп мээнет баскан, тер баскан, шор баскан маңдайын шөлбүрөгөн кең жеңинин учу менен улам шыпырып коюп, кызынын аңгырап калган үйүн карай эңиштеп бара жатты. Сиздер Жумабек Токтогазиевдин «Чагылгандын жарыгы» деген аңгемесин Мунара Алимжан кызынын окуусунда уктуңуздар.